Assalamu алейкум, hormatly mekendештер, жалпы ел жакшылары арбаңыздар. Кутман кеч барыңыздарга. Азыр жакшы бир автосторконун үстүндө турам. Сапарда жолдо келатып, ушул жакшы автосторконун үстүнө чакырып, анан кичине бир ысык чайын берип, жылуу сөзүн айтып, анан бир жүрөктү жылыта турган bir жакшы кабар болуп турат. Эми бул нерсеге албетте мындай жүрөктү жылыта турган нол кабар деп ойлойм. Болгону жакшы сөз. Бул жерде канча экенин деле билбейм. Кыскасы, урматтуу мекендештер, так 10 миң акча экен. Жакшылык эч качан жерде калбайт деген бир жакшы сөздү баарыбыз билебиз. Албетте кайсыл жерде жакшылык иш жасасаң, ошол жакшылыгыңдын акыбети ар дайым кайтып турат да. Эми албетте бул каражат аркылуу эмес. Мен ойлойм бул аванс катары деп. Себеби булдай жакшы сөздөр, жакшы эргүү бул дем күч берип тура турган нерсе. Болгону адамдын ыраазычылыгы дайыма алдыга шыктандырып турат да. Сөзүмдүн токотери кыскасы, биз будан 25-жыл эмес, 24-жылдары жылдары ушу Жалал Абад шаары, Манас шаары болууга чейин Жалал Абад шаарында ушу Дача деген чакан район бар эле, микрорайон деп коет. Ошол жерде биз эсиңиздерде бир кышта, 24-жылы кышта 23-төн 24-кө оогон жыл эле кышта үйү урайын деп, ушундай жыгылайын деп 6 баланын 6-чы баласы, жаш бала эле, ушул баланын атасы өзү эмес, жакындары, тааныштары кайрылып, барып зыярат кылып, ушул үй бүлөгө үй салып беришибиз керек экен деген ушундай ниет ой менен кайтканбызда. Эми азыраак азык түлүк продукталарыбызды алып барып зыярат кылып эле үй шартын көрүп алып аябай бир жүрөгүбүз ооруп кайтканбыз да. Мына ошол учурда эле заматта эл жакшылары колдоп, дароо биздин инициативабызды колго алыш кылып кетип, жаз келип, үй башталып, 3 комната, 3 бөлмөлүү пышык кирпич менен бүт баягындай заманбап шарттагы арма тура бетондорундагы баягындай даяр эмеде баягындай мешалкада келген ушундай бир мыкты сапаттагы үй салынып тапшырылды эле 24-жылы. Ал биздин 30 канчанчы үйүбүз болсо керек эле. Мына ушул агабызды көптөн бери көрүлө келем. Ушул агабыз атайы баягы убагы учуру келбей бир жакшы сөзүн, бир жылуу чайын алып берейин деп сааты чыкпай аткан экен. Мына азыр ушул агабыздын мындай айтканда автосторконунда отуруп, анан болбой албайм десем болбойм деп каражатты коюп, айлык алдым, жакшы жерде иштеп аткан экен, айлык алдым медер. Кыштын ызгар суугунда баягы силер салып берген үйдө жылуу жашап атам медер. Ыраазычылыгым чындыгында чексиз деп мен эле эмес, ушул экран артында турган Закир агабыз да ошол убакта аябай бир чоң жардам берип жүргөн. Ушул Закир агабызга үй бүлөсүнө дагы ыраазычылыгын билдирип кетиптир да. Албетте Кутубек деген агабыз эле 6 баланын атасы. Ыраазычылык билдирем. Негизгиси Алла ыраазы болсун. Биздин эмгектерибиз, кызматтарыбыз, бул каражат, бул мындай маяны алыш эмес да, туугандар. Кутубек ага, биз сиздин ыраазычылыгыңызды, ак батаңызды жана Алланын ыраазычылыгын алыш үчүн гана биз дайым кызмат кылып келебиз жана кыла беребиз да. Ошондуктан бирок ушундай бир жакшы сөзүңүздү ушул баягындай тапкан эмгек пешене териңиз менен тапкан ушундай бир маянаңыздын бир чай ичип коймедер деп ушинтип берип кеткениңиз албетте ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Жана башка үйлүү болгон бир туугандарыбызга дагы ыраазычылык. 30дан ашуун үй бүлөнүн үйлүү болушуна себепкер болуп турубуз. Анын бир жок эле дегенде бир 20%, 50% болбосо да жарымы менен бир катташып, сурашып турабыз. Албетте баарыңыздарга мен ыраазычылык билдирем, баарыңыздарга салам дуа дейм. Сиздердин ушул кыштын ызгар суугунда шилдеде жылуу жумшак жашап атканыңар бул биз үчүн, биздин Актейт Аманат коомдук фонду жамааты үчүн бакыт да. Биздин негизги максатыбыз ушундай, туугандар. Элге, мамлекетке, мекенге пайдалуу иш жасоо. Жана башкаларга дагы биз ушуну баягындай үлгү катары калтырып кете берлек. Буюрса, алдыда чоңдогон пландарыбыз бар. Биз ашуулар али алдыда, биз жасашуу иштер алдыда, көп иштер жасайбыз. Мына азыр 34-35 үй бүлөнү үйлүү кылган болсок, биз
азыр эми 30-дан аштык. Ден соолугунун аягына чейин 100дөн ашуун үй менен үйлүү кылабыз деген ушундай ниетибиз бар. Бизде эч кандай строительный компания жок, бизде эч кандай бизнес жок, бизде эч кандай байлык жана башка бийлик, эч кандай мансап, кресло жок. Бирок Аллах Таала берген ушул 6 саныбыз аман. Аллах Таала берген тилибиз, эки көзүбүз, эки колубуз, эки бутубуз баары иштеп аткандыгына байланыштуу. Аллах Таала берип койгон ушул ден соолугубузду элибиз үчүн, мекенибиз үчүн дагы көп мындай пайдасын, кызматын тийгизебиз деген ниетибиз бар. Андыктан биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду менен сиздер биргелешиңиздер, көп иштерди аткарабыз. Эртең буйруса ушул Жалал Абадта Карылар үйүнө жакшы бир иш чаранын алдында, өткөрүүнүн алдында турабыз. Андан сырткары ыйманды мына ушул жуманын аягында, ушу келаткан жуманын башында, ушул жуманын аягы, келатат жума күнү. Ушул жума күндөргө же четверг күндөргө операция белгиленип калышы мүмкүн. Биз среда күнү буйруса ыйманчикти Бишкекке операцияга алып жөнөйбүз. Аны алып келип алсак, анан дагы алдыда көптөгөн пландар бар. Ошол эле ыйманга бир жакшы үй салып берели деген жакшы ниетибиз бар. Анан көптөгөн бир туугандар кече күнү ыйманга жакшы сөзүңүздөрдү жазып атасыздар. Эми Алла ыраазы болсун, 50 сом, 100 сом колдон келишинче салым кошуп атасыздар. Болгону бир 100 миң деген көрүүчүлөрдүн аркасында 50 миң сомго жетпеген каражат гана чогулду. Эми ал деле жаман эмес, рахмат, Алла ыраазы болсун. Бирок бул деген өтө аз. Ар бир көрөрманчы, мисалы 20 миң көрүүчүнүн 10 миң эле көрүүчүчү 500 сомдон гана каражат чогултканыбызда ушул ыйман үйлүү болуп калат эле да туугандар. Чындыгында ыйман үйлүү болуп калат эле. Албетте биз дагы могул аманат өзүбүзгө гана жумшабайбыз. Буйруса ушундай бир жакшылыкка жумшайбыз деген ниет бар. Баягы бул жашоо себепкерликтин жашоосу го. Бири-бирибизге жакшылыкка себепкер болуп жүрө берели дейт элем. Болгону бүгүн азыр кечки саат түн бир убакыт болсо дагы бир жакшы сүйүнүчтүү, жакшы ушундай кабарды, элдин бизге болгон жакшы баягы жылуу сөздөрүн сиздерге бөлүшүп коеюн дедим. Биздин Ак Ниет Аманат YouTube, Ак Ниет Аманат фондубуздун бир керемет бир группабыз бар, тайпабыз бар. Мына ошол тайпада дагы мен YouTube'тан узак болбосо, эгерде убактыңыздарды кыска сиздерди бургум келет. Бизден бир жол болду деген Москвада бир агабыз бар да. Ушул иштерибизди көрүп, жаңы эле мына түнкү саат азыр биз 1:30 да 2ге жакын убакта ушинтип сүйлөшүп отурабыз. Ушул убакта бир агабыз бизге жакшы сөзүн жазыптыр да. Эгер оор келбесе окуп берейин туугандар. Жакшылык иште талбаган медекем өзүң башкасың. Үй бүлө күтүп бул жылда чоң кадамды таштаарсың. Жарыңды изде жаниним, жардамы бизден айыным. Жалкоолук кылба бул жолу жакшылык иште байыным. Кадамыңдан күлөсүп тарых жарат медекем. Кызматка бекем ардайым, талыкпас тулпар берекем. Ак ниет менен башталган кайрымдуу коомуң ээсисиң. Акыл бир сындуу сейректин кайталангыз бирисиң. Айкөл Манас Баатырдын кылычындай кашың бар. Азуусу башкаң буудандай, кырчындай 30 жашың бар. Сүйлөсөң өткөр кылычтын мийизиндей сөзүң бар. Күлгөндө болсо баткендин мейизиндей көзүң бар. Кайда жүрөт аккуулар медекем талашпай. Манастан чыккан бүркүткө каз катарлап жанашпай. Жакшылык иштин башында жанып жүргөн медерим. Кайрымдуу иштин кашында кызматы менен жетерим. Пайгамбар сыймыктанган мыкты үммөт бололу. Пайдабыз тийип мекенге шыктуу улут бололу деп жол болду Москвадан. Ушул биздин дайым жакшылыктын жарчысы болуп келген ушундай бир агам бар да, мына ушул агабыз ушундай керемет. Караңыздарчы, ушундай сөзүн жазып жөнөттүр. Алла ыраазы болсун. Ушундай түн 1:30 биздин дарегибизге жакшы сөздөр, жакшы ырлар, жакшы мындай жан эргиткен сөздөр укканда албетте мындай шыктанат экенсиң. Бунун баары мен ойлойм бул аванс катары деп билем. Алдыда биз дагы көптөгөн иштерди жасайбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Салам алейкум.